азыркы жаштардын турмуш куруусу боюнча 25-30га чыкса деле нормальный бала жок. Тырмакчанчына нормальный кыз жок деп турмуш кырбай жүрүшөт. Кантип тездетсек болот. Эрте үйрөнүш керек. Ошо нормальный деп тандап калган куракка чейин үйлөнүп алыш керек. Адам тандаган тазга жолугат, кечиктирген сайын тандоо критерийлери, шарттары катаалдашып кете берет. Анын үчүн Айшүрөк энебиз тирилип келип, Самирга энебиз келип, насаатын айтып эле тийип кетпесе, биякта манас атабыз тирилип эле. Тийгин деп сүрүү менен. Анекей энебиз кыздарга айтпаса эле, кыйын ал ушинтип тандай берет. Анын үчүн эмне болуш керек? Карьерадан алдын энелик бакытты аял биринчи орунга коюш керек. Туурабы туугандарымдай? Макулсуздарбы? Кыз кишини биз окуба деп аткан жокпуз. Өкмөт уюмдар, анан деги деңиздин ар жагын талашкандар сөздө жыра тартып кетпесин. Динибиз кенен дин. Биз айтабыз, кыз киши 11-класты бүтүп жогорку окуу жайга тапшырганча мына сабакта айтып атабыз. Ата, кызыңызга көңүл буруңуз, тарбия бериңиз, назиктик, эпчилдик, билимди окутуңуз. Минимум 5 тил билсин ал кыз. Турмушка жеңебиз даярдасын. Анан кийин жогорку окуу жайда окуп баралына толгондо жашын кечиктирбей, кыздын барар багы бул ата бабанын сөзү. Бул арабтардын сөзү эмес. Ата бабалардын сөзү, кыздын барар жери бак дейт. Ошол бара турган жерине жөнөтүш керек, окусун, жакшынакай түшүнүктүү күйөө бала шарт койсок да болот, улантып кете тургандай болсун. Энелик бакытты биринчи орунга койсо, анын ичинде карьера, анын ичинде бардыгы келет иншалла. Балалуу болуп, ой санаасын бир жарга коюп, ой санаасын тартиптеп турганан жетишсе иншалла бардыгына жетишет. Жашоодо бардык нерсеге жетишип, бала жытын жыттай албас эч нерсеге жетишпеген болот анда. Аялдык назигин Алла Таала эне бакытына жеткирип аркылуу. Болтур бирөө жарым төрөй албай атат, үйлөндү, ал Кудайдын сыноосу. Кудайдын сыноосу жашоо буга да жооп берип кетиш керек. Бала төрөй албай калсачы, бала энелик бакыт көрбөй калдыбы? Жок. Ал аялдык бакыты бар го, күйөөсү бар го, эркелей турган. Ошон үчүн үй бүлө бакытын биринчи койсун, анан үй бүлө менен биргеликте бардыгын түзүп кетсин деп атабыз биз. Иншалла ошот. Анан эркек бала эми үйлөнүш керек. Мен таң кала берем, түшүнө албайм. Үйлөнө албай атам, кыз чыкпай атат деп эркек балага бул шылтоо эмес туугандар. Кыз балага болушу мүмкүн. Менин деңгээлимде болбой атат бул бала, илим окубай атат, мен чыгайын эле дейм. Намазган болбой атат. Мейли кыз бала тандаса жарар. Эркек бала эмнеге тандайт? Эркек бала одур, ошо тандаш керек, ошого жараша эртерээк. Эмнеге кыз көрсөтөсүз? Кызсызбы кыз көрсөтө тургандай, кыз көрсөтө тургандай. Ата-эне канча үйлөнө албагандар бар. Бирөө ошентип отурат экен. Бул үйдүн кичүүсү экен, улуусу үйлөнгүсү келбейт экен. Үйдөгүлөр улуусун көндүрө албайт экен, бул алдын озуп үйлөнө албай бар экен да байкуш. Бирөөгө бар, бирөөгө кем дүнүйө. Анан бир күнү отуруп эле ушу баланы үйлөндүрүп коюш керек эле деп сөз болуп калган экен. Анан баягы илгеркилер урпатап коюп, сабыз салып койчу да идишин бут кийимине. Сабыз салды, бойго жетип калды. Эми сабыз эге тургандай өзүнчө түтүн булатып үй бүлө күтө турган куракка жеттим деген маанде сабыз салып койчу экен. Анан сабыз салып койгон экен, байкап анан дасторкондо сабыз түшүп калыптыр бут кийимге. Болбосо бул деле үйлөнө турган куракка жетип турган сөздүн темасы бурулуп кетиптир. Дүйшөн, гүлайпа жөндөй болуп кетиптир. Десе баласы айтат, ата сабызга кайталышы сабызга деп. Ошого окшоп, бирөөгө эркек бала ошол шап этип үйлөнүп алыш керек. Болду, башка нерсеге кыжалат бирок шап этип дегенде эми кандай тамашасы менен өзүнө жакшы аял боло тургандай карап көрүш керек. Сиз коюп аткан шарттарды оноону коюп атасыз, мен билем, сиз бүт оноону коюп алгансыз. Оноонун экөө табылса дагы үйлөнө бериңиз. Оноону тапканга чейин сиз карып кетесиз. Өлүп кабырда деле таппайсыз. О 5ке чыгып калсаңыз чыктыңыз, чыкпай калсаңызчы. О алхамдулилlah 5ке чыкса хурлайындар бар. Бирок ага чейин арал калыс болуп атпайбы? Биз жан болуп атпайбызбы чурметкен? Ошон үчүн оноону экөө табылыш керек. Неге оноону экөө деп атам? Тамдан. Бирөө сабакка келип, сабактан минимум 1 пайда укса, устаздар айтат, бул бүгүнкү күнү текке кетпептир деп. Карасаңыз бул биз жакшылыктычы ла тахқиранна минал ма'руф шейн Айшанабыз айтат, жакшылыктын кичинекейи болбойт, кичинекей деп дейт. Ошондой жамандыктын кичинекей болот. 10 критерийдин экөө болсо алыш керек болду. Ар жагын мындай да, мен ушуну мына туруп айтайынчы атайын. Муну кийин кыздарыбыз да көрөт, карындаштарыбыз, агаларыбыз көрөт. Мына урмат көрсөтүп туруп айтайын. Өткөндө Таалай Карикебиздин атасы азыр пайгамбар жашын өтүп 70 жашка келип калган, сонун нерсени айтты да. Кийин издеп ошону Курандын тафсирлеринен тапты мына. Могул эркек үй бүлөнүн башчысы. Могул аял үй бүлөнүн башчысы. Экөө үйлөнүп атканда 10-доноз, 100-100 даяр бардыгы болуп калса жашоо зериштүү болуп кетет. Ал пайгамбарлардын жашоосунда, сахабалардын жашоосунда болот.
Биз канчалык алыстадык, биз реалдуу болуш керек, кемчилик менен үйлөнүш керек. Могул 10-нун экөөсүн тапса үйлөнсүн дегенде калган 8-өсүн эркек жардам берип толуктасын. Бул сыноо ошону менен сыноо болот. Аял дагы күйөөсүн жаман мен ушуга өтүп калдым да акыры. Башында Египеттен кыйналып, ыйлап, жүрөгүмдү кыйналып калды. Жок. Кудай бар го. 2 рекат жай намазды алып бизге даттанбай, Кудайга даттан. Biz ne kılabız hem aytalabız ol biz sözüz taksırımızga жетеби жетпейби ал папша ойнап жаткандыр балким билярд ойнап жүргөндүр жетпей деле калышы мүмкүн да 2 рекет туруп Аллага жалбарып ыйласаңыз жетет иншалла Аллах кылып жүрөктөрдүн ачкычы анан экинчиден күйөөңүздүн жамандыгы эмнеге мындай күйөө берди ойлонуш керек эмне кокустук барбы исламда кокустук жок сиз жакшы аял сиз аркылуу күйөөңүз болуп кетсин деп берди бул сыноо ошол бул кандай эле биз ата энебизди тандабайбыз кээ бир ата эне мындай ата эне жаман сөз айта албайбыз бирок кээде арзу кыласың го ушундай болсо экен деп а бирок ошондой чыкпай калат эмнеге сен ошого сабыр кылып бала болосуң деп тууган ошол антпесе анан баардыгы эле майдай сүттөй болсо 5 болуп кетпейби баардыгы ошону билип коюш керек бир аз кечиресиз бир суроо калды кечиресиздер бул суроого иншалла эртең эми кайфиятты бузбай туралы бүгүн жакшы кетип атат